Biz ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгынын босогосунда турабыз. Албетте бул 30 жылдык окуя, чоң саясий окуя бир гана Кыргызстандын тагдырындагы эмес, дүйнөнүн географиясындагы өзгөчө бир чоң, дүйнөнүн өзгөргөн дүйнөнүн жаңы картасында дагы өзгөчө бир чоң мааниге ээ. Себеби эгемендүүлүк деген бул адамзатынын эң бийик жетишкендилиги ошол эгемендүүлүк болуп эстелет, эркиндик болуп эстелет. Ошондуктан биздин эркиндигибиз биринчи кезекте тээ кылымдар бою эңсеп келген кыргыздын жүрөгүндө жүргөн ойдун, бийиктиктин жетишкендиги деп айтар элем. Биз албетте эгемендүүлүк менен сөзсүз түрдө анын маанисин дагы, кадырын дагы, анын ыйыктыгын дагы ар бир адамга ушунчалык мындан өткөн бийик күчүнүн жок экендигин дагы биз сөзсүз түрдө сезип турушубуз керек. Мына 30 жылдыкта биз 30 жылдыктын босогосунда биз сөзсүз түрдө артыбызга карап кылчайып, ошонун тегерегинде ой жүгүртөбүз. 30 жыл бул бир цикл, бир өзгөчө бир өзгөрүүнүн бир жылдарынын топтому да 13 жылдык деп коебуз го. Ошондуктан биз Кыргызстан 30 жылдын аралыгында көп саясий окуяларды баштан өткөрдүк. Көптөгөн бизде тарыхый кычалыш мезгилдери болду, оор мезгил болду. Биз ошого карабастан биз эң башкысы өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн, көз карандыстыгын, суверенитетин сактап калдык. Дүйнө жүзү Кыргызстанды эркин мамлекет катары тааныды, билди. Ошондуктан мына 30 жылдыгын аралыгында ошол окуяларга карабастан биз жаңы 30 жылдыга, жаңы фазага өтүп атабыз. Жаңы мейкиндик өтүп атабыз. Ошол мейкиндик бул Кыргызстандын өнүгүүсүнүн мейкиндиги болуш керек. Мына 30 жылдыгын аралыгында баардык нерсени көрдүк. Ошо бийликтеги узурпацияны да көрдүк, коррупцияны да көрдүк, бийликтеги болуп аткан терс көрүнүштөрдү да билдик, өзүбүз дагы өзүбүздүн түшүнүгүбүз, өзүбүздүн кимдигибизди да сездик. Биз биринчи кезекте ушул жетишкендигибиз менен сыймыктанып, экинчи кезекте мындай жашоо, мындай ой жүгүртүү, мындай көз карашты биз жаңылабасак, биз экинчи 30 жылдыкта да Кыргызстанды көтөрө албайбыз. Биринчи кезекте биз өлкөбүздү көтөрүүнүн, Кыргызстанды мындай бир дүйнөгө алдыңкы мамлекет катары алып чыгуунун өзүнчө бир амбициясын коюшубуз керек да. Биз биринчи кезекте бул өзгөрүүнүн негизги чордону болуп, негизги мындай бир кыймылдаткыч күчү болуп биринчи кезекте билим. Биз билим менен гана дүйнөгө атаандаш боло алабыз, билим менен гана өнүгүүнүн жаңы фазасына өтөбүз. Албетте бизге билимдүүлүктөн башка эч кандай альтернатива жок. Ошон үчүн Кыргызстанды өзгөртүү үчүн биринчи кезде интеллектуалдык өнүгүү менен, интеллект менен гана өзгөртөбүз. Бул албетте бир гана билимге гана байланыштуу эмес, бул саясий интеллектке дагы, экономикалык интеллектке дагы, маданий гуманитардык, көркөм интеллектке дагы чоң таасирин тийгизе турган өзгөрүү болуш керек деп ойлойбуз. Биз эми артыбызга кылчайып карауга, ошондой эле артыбыздан болуп аткан окуяларга көп эмелерди кайталап, негативдерди чукуп, негативдерди көтөрүп, саясий геморрой менен алаксыбай, биз саясий өнүгүү менен алаксыбыз керек. Биринчи кезекте бизди Кыргызстанды бир эле нерсе сактап калат, бул интеллект, билим, жаратмандык. Ошол чоң саясий өзгөрүүлөрдүн дагы өзөгү ушул негизги 3 мындай өзөктүү маселеде туруш керек деп ойлойм да. Мына биз азыр мына ошол Азия менен Европаны туташтырган, байланыштырган, Азия менен Европанын көпүрөсү болгон ушул Босфордо кетип баратабыз. Бул жер жөн эле көпүрө эмес, бул дүйнөнүн тогошкон жери, дүйнөнүн өнүгүүнүн өзгөчө бир циклынын жери. Бир маданияттар менен экинчи маданият, бир цивилизация менен экинчи цивилизация оошкон, биригишкен, журулушкан жерде. Ошондуктан качан гана маданияттар бири-бири менен байланышып, цивилизациялар бири-бири менен катышып болуп, өнүгүүлөр бири-бири менен катышып болгондо, сөзсүз түрдө ошол мамлекет дагы, ошол аймак дагы, ошол мейкиндик дагы өсөт.
Ошондуктан биз айтар элек, биз дагы азыр биз ушул глобалдуу жүйө менен ошонун ритмине, ошонун ааламдашуу процессине биз дагы активдүү катышыбыз керек. Эгер биз бүгүн кеч калып калсак, аны биз 40 жылда да оңдой албайбыз. Ошондуктан замандын, мезгилдин талабына синхрондуу болуу биздин ар бирибиздин негизги өзөктүү маселебиз болуш керек. Ошондуктан Кыргызстан мезгилден озуп жашаш керек. Келечегибиз кечеде, бүгүн да эмес, биздин келечегибиз эбак эле башталган. Ошонун негиздерин түзө билүү эң башкы маселе болуп турат. Албетте, бул саясат бул негизги биздин өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчү болуш керек. Болгондо да ошол саясат биринчи кезекте акыл эстин саясаты, прагматиканын саясаты, өнүгүүнүн саясаты, саясий баалуулуктарды, демократиялык баалуулуктарды сактаган саясат болуш керек. Биз ошол жол менен гана өнүгөбүз. Ошол эле учурда рыноктук мамилелерди өнүктүрө турган саясат болуш керек. Анан адам коомун, адам аң сезимин, адам психологиясын, дүйнөсүн, көз карашын өзгөртө турган саясат болуш керек. Биз мына буга чейин бардыгын көрдүк, бардыгын сездик, баарыбыз мына 30 жылдын аралыгында биздин жашообузда, тагдырыбызда ошол саясат болду. Демек, биз аны бүгүн биз бир гана нерсе менен гана жетишкендигин айта алабыз. Бул 30 жылдыктын эң башкы жетишкендиги биз мамлекетибиздин институционалдык негизин түздүк, эркиндикке болдук, көз карандысызга болдук, ошону сактай калдык, ошол гана жетишкендигибиз. Бирок аны бекемдеш керек, аны күчөтүш керек, аны өркүндөтүш керек. Ал үчүн биринчи кезекте билим, экономика, үчүнчү кезекте ушул коомдун аң сезимин көтөрүү маселеси өзгөчө ролду ойнойт. Албетте, ушул эгемендүүлүктү сактоонун бир гана жолу бар. Ал курал жарлык эмес, же ал күч эмес. Ал биринчи кезекте элдин ынтымагы. Бизде ынтымак болбой эч качан өнүгүү болбойт. Биздин туруктуулугубуз бардык четтен келген инвестициялардан да жогору. Биздин эң башкы инвестиция өнүктүрө турган нерсе биздин коомубуздун туруктуулугу, мамлекеттин туруктуулугу. Качан бизде туруктуулук болсо өнүгүү болот. Биз эч качан мына революциялар болду, революциялар менен биз мактанбашыбыз керек. Биз эволюция менен мактанышыбыз керек. Биз өнүгүү менен мактанышыбыз керек. Ошондуктан бул биздин ар бирибиздин коомдун дагы өзгөчө бир маселеси болуш керек деп айтар элем. Анан албетте революция болуш керек. Бул революция бир гана руханий, духовный, өзүнүн революциясы, көкүрөктүн революциясы керек, адамдын аң сезиминин революциясы керек. Биз качан гана ошол нерсеге умтулсак, биз Кыргызстанды өнүктүрөбүз, коомубузду, адам коомун өнүктүрөбүз. Ошондуктан бул дагы ыйык түшүнүктөрдүн бири болуп келет. Ошол 30 жылдыгыбыз биринчи кезекте ар бир адам сезиш керек, ар бир коомдун мүчөсү сезиш керек өзгөрүүнү. Ошондо ошол эле учурда өзү дагы ошол өзгөрүүгө эң активдүү катышуучу болуп өспөш керек. Биз саясаттан майнап таппайбыз, биз өнүгүүнүн саясатынан майнап табабыз. Ошондуктан биздин алдыбызда чоң милдеттер турат. Экинчи 30 жылдык биздин Кыргыз мамлекетинин жаңы бир өнүгүүнүн жолуна стратегиялык багытка алыш керек. Биз дүйнө элдерине мындай бир өсүү жагынан дагы атаандаштыкты түзө алышыбыз керек. Мен ушул 30 жылдыктын босогосунда ушул ойлорду айткым келди. Мына дүйнө өнүгүп атат, коом өнүгүп атат, бардык өнүгүп атат. Алардын өнүгүп атканы жөндөн жөн келген жок. Бул жерде, бул өлкөдө, мисалы үчүн Турцияда, Стамбулда эң башкы өнүгүүнүн культу бул эмгек, жаратмандык. Биз азыр сөздөн ишке, жөнөкөй курулай кыйкылуудан аракеттенүүгө, жаратмандыкка өтүшүбүз керек. Ошондо гана биз эгемендүүлүгүбүздү дагы, суверенитетибизди дагы, эркиндигибизди да сактай алабыз.